Шайлоодогу талаш тартыштарды кароонун жол жобосу. Шайлоо процессинин субъектилеринин шайлоо укуктарын бузган шайлоо комиссияларынын, алардын кызмат адамдарынын чечимдерине жана же иш аракеттерине, аракетсиздигине карата жогору турган шайлоо комиссиясына даттанса болот. Участкалык жана аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдери жогорку шайлоо комиссиясы карагандан кийин гана сотко даттанылат. Борборлук шайлоо комиссиясынын чечимдери жана же иш аракеттери, аракетсиздиги биринчи инстанциядагы сотко даттанылат. Көңүл буруңуз. Талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын борборлук шайлоо комиссиясынын чечимди алган учурдан баштап 2 календардык күн ичинде сотко даттанылышы мүмкүн. Биринчи инстанциядагы соттун чечимдери Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанылат. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечимдери акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Арыздарды, даттанууларды берүүнүн мөөнөттөрү калыбына келтирилбейт. Көрсөтүлгөн мөөнөттөр бүткөндөн кийин арыздар, даттануулар кабыл алынбайт. Жарандардын шайлоо укуктарын бузушкан шайлоо комиссияларынын чечимдерине жана же иш аракеттерине, аракетсиздигине арыздар, даттануулар менен шайлоочулар, талапкерлер, саясий партиялар, коммерциялык эмес уюмдар, алардын өкүлдөрү, байкоочулар токтоосуз түрдө алардын шайлоо укуктарынын бузулушу, чечимдердин кабыл алынышы, иш аракеттердин жасалышы, аракетсиздиги жөнүндө белгилүү болгон учурдан баштап, бирок 3 календардык күндөн кечиктирилбей кайрылышат. Шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоолордун натыйжаларын аныктоо жөнүндө, анын ичинде тиешелүү протоколдорду бекитүү тууралуу шайлоо комиссияларынын чечимдерине арыздар, даттануулар, добуш берүүнүн жыйынтыктары белгиленген же шайлоолордун натыйжалары аныкталган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде берилет. Добуш берүүнүн жыйынтыктарына, шайлоолордун натыйжаларына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар, алардын өкүлдөрү, байкоочулар, талапкерлерден жана партиялардан даттанууга укуктуу. Арызда, даттанууда төмөндөгүлөр камтылууга тийиш. Арыз, даттануу багытталган шайлоо комиссиясынын аталышы. Арыз, даттануу берген адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты, акыркысы бар болсо. Арыз, даттануу берген адамдын жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон почта дареги, байланыш маалыматтары. Арыз, даттануу берилип жаткан болжонгон бузуунун маңызы, чечими, иш аракети, аракетсиздик. Арыз, даттануу берген адамдын талабы. Арыз, даттануу берген адамдын өздүк колу жана арызга, даттанууга кол койгон күнү. Шайлоо процессинин субъектисинин, катышуучусунун арызы, даттануусу негизделген арызды, даттанууну берген адамдын жүйөлөрүн тастыктоочу далилдер тиркелген болууга тийиш. Шайлоо процессинин субъектилери, шайлоочулар, борборлук шайлоо комиссиясы бекиткен арыздын, даттануунун үлгүсүн жетекчиликке ала алышат. Шайлоо комиссиялары арыздарды, даттанууларды түшкөн учурдан тартып 3 күндүк мөөнөттө карашат. Шайлоолорду жана референдумду даярдоонун жүрүшүндө түшкөн арыздарда, даттанууларда камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылган учурда, алар боюнча чечимдер 5 күндүк мөөнөттөн кечиктирилбей кабыл алынат. Добуш берүү күнү же добуш берүүнүн алдыңкы күнү түшкөндөр токтоосуз каралууга жатат. Арыз, даттануу менен кайрылуу жана аны кароого мөөнөтүн эсептөө чечим кабыл алынган. Иш аракет, аракетсиздик жасалган. Арыз, даттануу түшкөн күндөн кийин эртеси күнү башталат. Арыздарды, даттанууларды берүү мөөнөттөрү калыбына келтирүүгө жатпайт. Көрсөтүлгөн мөөнөттөр өткөндөн кийин арыздар, даттануулар кабыл алынбайт. Шайлоо комиссияларына түшкөн, анын ичинде электрондук почтанын жардамы жана борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайты аркылуу түшкөн бардык арыздар тиешелүү шайлоо комиссиялары тарабынан кирүүчү каткабардын журналына түшкөн күнү милдеттүү катталууга жатат. УШК добуш берүү учурундагы, добуш берүү күнүнүн алдыңкы күнүндөгү, добуш берүү бөлмөсүнөн сыртта добуш берүүдөгү, добуш берүү күнүндөгү бузуулар, ошондой эле шайлоочулардын добуштарын эсептөөдөгү бузуулар боюнча арыздарды, даттанууларды карайт. Түшкөн арыздар, даттануулар боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын чечимдери, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн аныкталган санынан көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Добуш берүү күнүндө участоктогу коомдук тартипти бузууга,
Ошондой эле шайлоо комиссиясынын ишине же болбосо шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга жолтоо болуу же добуш берүүнүн жашыруундугун бузуу боюнча аракеттерге тийиштүү арыздар, даттануулар УШК тарабынан токтоосуз түрдө, ал эми башкалары добуштар эсептелгенден кийин каралат. Чечим киришүү, сыпаттоо, жүйөлөштүрүү жана резолюциялоо бөлүктөрүнөн турат. Участкалык шайлоо комиссиясынын кабыл алынган чечими арыз, даттануу менен кайрылган адамга, ошондой эле чечимдерди, иш-аракеттери, аракетсиздиги даттанылган адамга, органга токтоосуз берилет. Шайлоо комиссияларына түшкөн жарандардын бардык арыздары, даттануулары, алар боюнча чечимдер даттануулар реестринде чагылтылат. Ал Кыргыз Республикасынын БШКсынын расмий сайтында жарыяланат. www.shailo.gov.kg. Учурдагы шайлоо мезгилинде берилген бардык даттануулар менен кайрылуулар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 4 октябры кошумча баракчасына жайгаштырылган. Шайлоо укуктары бузулган жаран шайлоо комиссияларына, ички иштер органдарына, прокуратурага же сотко арыз, даттануу менен кайрылууга укуктуу. Шайлоочу шайлоо укуктары бузулганы, чечимдер кабыл алынганы, иш-аракеттер жасалганы же аракетсиздик болгону жөнүндө белгилүү болгондо шайлоо комиссиясына арыздар жана даттануулар менен токтоосуз түрдө. Бирок шайлоо мыйзамдары бузулгандан кийин 3 календардык күндөн кечиктирбей кайрыла алат. Шайлоочу шайлоо процессинин субъекти ички иштер органдарына арыздар, даттануулар менен коомдук тартип бузулгандыгына байланыштуу жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин, жоруктар жөнүндө кодексинин, жазык кодексинин ченемдерине ылайык жоопкерчилик каралган учурларда кайрыла алат. Шайлоо процессинин катышуучулары, мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан шайлоо мыйзамдарын бузган учурда прокуратурага кайрылышат. Шайлоолорду даярдоонун жүрүшүндө түшкөн арыздар, даттануулар прокуратура органдары жана ички иштер органдары тарабынан түшкөн учурдан тартып 2 күндүк мөөнөттө каралууга жатат. Ал эми добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнүн алдыңкы күнү түшкөндөр токтоосуз каралат. Шайлоолорду даярдоонун жүрүшүндө түшкөн арыздарда, даттанууларда камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылган учурларда алар боюнча чечимдер 3 күндүк мөөнөттөн кечиктирилбей кабыл алынат. Арыз, даттануу боюнча кабыл алынган чечимдин көчүрмөсүн прокуратура органдары, ички иштер органдары тиешелүү шайлоо комиссиясына токтоосуз жөнөтүшөт. Арызды кароодон баш тартуу учурунда прокуратура, ички иштер органдары баш тартуунун негиздерин баяндаган чечимдин көчүрмөсүн токтоосуз түрдө тапшырышы керек.